Чолпон Ата шаарында жүргүзүлгөн рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө Кара түстөгү ВМБ 735 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу Орусиянын мамлекеттик номери менен кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Документтерди текшерүү учурунда КР аттуу жаран жасама мамлекеттик номерлүү унааны айдап жүргөндүгү аныкталган. Кармалган жаран Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Мындай учурда 173 берененин 1-бөлүгүнө ылайык унааны жасалма мамлекеттик каттоо белгилери менен айдоо деп айыппул салынат. Афганистан бийлиги Талибан кыймылынын аракеттерин кармап туруу үчүн 34 провинциянын ичинен 31-ине коменданттык саат киргизди. Бул тууралуу РИА Новости Толо Ньюс телеканалына шилтеме кылып кабарлады. Телеканал Афганистан ички иштер министрлиги жетекчилигине таянып кабарлаган маалымат булагынын айтымына караганда, талиптердин кыймылын ооздуктаганга аракет кылган. Бул чектөө жергиликтүү убакыт боюнча 22:00дөн таңкы 4-кө чейин киргизилген. Бостери айылында көлгө 24 жаштагы жигит жогуп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Бостери айылында көлгө 24 жаштагы эркек киши чөгүп кеткен. Маалымат түшөр замат жерине Ысык Көл райондук номер 31 өзгөчө кырдаалдар бригадасынан 5 куткаруучу тартылып, издөө иштеринин натыйжасында жансыз денеси табылып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп берилген деп билдиришти өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандардан сууга түшүү эрежесин сактоону суранат. Өлкө башчы Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич тоодо эс алып отургандыгы сүрөтүн Камчыбек Ташиевдин жардамчысы Өткүрбек Рахманов социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Сүрөт качан жана кайсы жерде тартылганы азырынча белгисиз. Сүрөттө өлкө башчы менен УКМКнын башчысы суу жээгинде сүйлөшүп отурганын көрүүгө болот. Буга чейин мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров бийликти өз ара бөлүшө албай жатканын айтып чыкканы бар. Ысык Көлдү айланта 5 туристтик маалымат борбору ачылат. Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Ысык Көлгө 5 жерге туристтик маалымат борборлору курулат. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты Акыл Кемиялов билдирди. Ал жерде туристтер келип маалымат алышат, кофейнялары болот жана ажыатканалар болот. Улуттук маанидеги буюмдар сатыла турган бутиктер болот, атайын унаалар токтоочу жайлары болот. Туристтерге жакшы шарттар түзүлөт. Ушул проекттин үстүндө иштер жүрүп жатат дейт Кемиялов. Эми соттолбогондук тууралуу справканы калкты тейлөө борбору бере баштайт. 26 июлдан тарта Бишкектин калкты тейлөө борборлору соттолбогондук тууралуу справка алуу үчүн арыздарды кабыл ала баштайт. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматы кабарлайт. Бул кызмат көрсөтүү башкаларынын калкты тейлөө борборлорунда арыз тапшыруунун жана арыз ээсинин убактысын үнөмдөөнүн эң ыңгайлуу жолу катары ишке ашырылууда. Жарандын соттолбогондугу тууралуу кагаз эң зарыл документ болуп саналат. Толтурулган арыз Ички иштер министрлигине жөнөтүлүп, 7 күндөн кийин күбөлүктүү министрликтен маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгынын Курманжандатка көчөсү 115 дарегиндеги мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр борборунан алууга болот. Өзбекстандык борбордук шайлоо комиссиясы 23 июлдагы жыйында өлкө президенттин шайлоо боюнча өнөктүк башталганын жарыялады. Конституциянын 90 жана 117 беренелерине ылайык 24 октябрга белгиленген президенттик шайлоо боюнча өнөктүктү 23 июлдан тартып баштоо тууралуу чечим кабыл алынды, деди БШКнын төрагасы Зайнеддин Низаммахожоев. Анын айтымында президенттик кызматка талапкерлерди көрсөтүү 20 августта башталып 9 сентябрда аяктайт. Чехиянын баш мыйзамындагы адам укугу жана эркиндиктеги декларациясына өзүн жана башкаларды курал менен коргоо киргизилди. Мындай чечим Сенат парламенттин жогорку палатасы кабыл алды. Буга чейин төмөнкү палата жактырган. Бул документ конституциялык мыйзам болгондуктан президенттин вето коюуга укугу жок. Андыктан мыйзамга өзгөртүү 1 сентябрдан кеч эмес күчүнө кирет дешет. Кыргызстандын чек ара кызматы Баткендеги 24 июлдагы кыргыз-тажик чек арасындагы ок атышуу жөнүндө маалымат берди. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык Баткендин Кум-Мазар жеринде тажик жарандары кыргыз тарап менен макулдашпастан тазалоо иштерин жүргүзүп баштаган. Ал жерге Кыргызстандын чек арачылары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар барышкан. Тажик тургундары кыргыз тараптын иш-чаралардын токтотуу талабына көнгөн эмес. Эки тараптын кайым айтышуусу мушташ бири-бирине ташыргытууга чейин жеткен. Кыргызстандын чек арачылары ок чыгарып, ага жооп катары тажик
чек арачылары ок аткан. Кыргыз тарапта жаракат алгандар жок деп айтылат чек ара кызматынын маалыматына. Исфарадагы көмүр шахтасында жарылуу болду. Каза тапкандар бар. Тажикстандын Согдо облусуна жакын жердеги Исфара көмүр шахтасында катуу жарылуу болгондугун Спутник Тажикстан жазып чыкты. Кырсык Согдо облусундагы Шурап аймагынын жанындагы кемде болгон. Шурап шахтасындагы жарылуу газдын чыгышынан улам болгонун айтышты, деди Исфара мэриясынын маалымат катчысы Зайбутулло Шомадов. Ошондой эле алдын ала берилген маалыматка ылайык бир адам каза тап, дагы 8 адам жаракат алган. Учурда кырсык болгон жерде өзгөчө кырдаалдар комитетинин кызматкерлери, куткаруучулар жана дарыгерлердин жүргөнү айтылды. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.